Манас эпосун жайылтуу, нарктуу мамлекеттик кызматчыны калыптандыруу, мамлекеттик тилге жана салттуу баалуулуктарга өзгөчө көңүл буруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин сүйлөө маданиятынын сабаттуулугун жогорулатуу максатында мамлекеттик кызматкер Манас окуйт долбоору ишке ашырылып келет. Президенттин Талас областындагы кармактуу өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчылары долбоордун алкагында Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас китебин окуп жатышат. Ата көрай, ата бабабыздан калган жер деп өлгө өмөктөй береби? Бир кезде алардыкы болсо болгондур. Жакшы жер экен, көзүбүз түшкөн, тартып алганбыз. Ким басып алып ээлесе жер ошонуку да. Булардын зордугун карасаң, андай эле болсо биз да камыналы. Оозу аргы тарас, түбү талас. Бул өрөөн коргонорго куп келишкен жакшы жер. Аргы тарасты чеп кылып бекемдейли. Таластагы кыргыздардын калдыгын тып-тыпыл кырып, Талас менен Тараздын ортосун чиркейдин тумшугу баткыс кылып коргойлу. Ашым Жакыпбековдун бул китеби кара сөз түрүндө жазылган. Анда элибиздин нарктуу сөз куржуну сакталып, элибиздин байыркы көрүнгөсү көрүнөт. Бүгүнкү күндө мисалы жаштарга бул жакшы тарбия бере турган, жакшы көп ичинде кеп кеңештер бар да. Ошол учурда диниңди бекем карма дейт, диниңди сыйла дейт. Башкаруу боюнча дагы көп бул жакшы нерсе. Бул Манас өзү, бул Айкөлдө өзү айткан сөз эле, бул мисалы Айкөл деген сөз өзү эле бул Айкөлдүгүн душманга да кыянат кылбаган кишини түшүнүп болот да. Бул Манастын эпосуна, мына эл оосуна айтылып келаткан эле 1000 жылдан ашып кетти уже. Бул Манасты биз баягы көбүнчө Манас эпосун биз угуп келебиз. Бул 40 чоросунан бир чоросу болгон, Роман Ырчуулу деген. Ошол Ырчуулу Манасты эл оосуна даңазалап келаткан, эл оосуна өткөн да. Мурда илгери жомокчуларда айтылган, бүгүнкү күндө уже Манасты биз Манасчылар деп билебиз да. Ак кула, маңдайында багы бар, кулагында шамы бар. Алкынып жүрө бергенде баш туучалык шаңы бар. Соорусунда 5 сала камбар ата тагы бар. Кийинки жылы Манас менен Мажиктин дыйканчылык мээнети үзүлүү болду. Бай түшүм бир кырманга батпай дагы бир кырман чабышты. Кызылы кырман сайын дөбө-дөбө болуп үйүлгөн чакта 9 жигитке 31 төө, 3 бee айдатып, Жакып менен Ак балта келди. Манас эпосунда мекенде сүйүү, эл жерин тышкы душмандардан коргоо, адилет жана акыйкат чечим чыгаруу, акылмандык менен айкалышкан окуялар камтылган. Ар бир кыргыз жараны Манас эпосун окуп, улуттук идеологияны алса болот. Манас, менин оюмча, бул биздин идеология, кыргыздын идеологиясы. Манаста биздин жүрүш турушубуз, тарыхыбыз, кандай коомго биз жардам беребиз, кандай иш кылабыз, ошонун баардыгы бар. Ошол эле мисалы Манас атанын 40 чоросу, Бакай ата кандай болгон? Бакай ата ошол данышман киши болгон. Манас атабызга кеп кеңешин берип турган дегендей. Ошол себептен биз өзүбүздүн балдарыбызга Манасты таанышыбыз керек, өзүбүз да окуп билишибиз керек деген ойдобуз. Манас бул биздин тарыхыбыз жана келечектеги азыркы учурдагы биздин идеологиябыз деген ойдомун. Манас эпосу кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон зор салымы. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет. 500.553 ыр сабынан турат. Нурузбек Шабдонбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.